сабак. Саламатсыңарбы 2 класстын окуучулары. Мен силер менен кайрадан экран аркылуу жолугуп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Силер сабакка көңүл бөлүп, көп ийгиликтерди жаратасыңар деген ишеничтемин. Азыр бизде кыргыз тили сабагы. Анда китеп, дептер, калем сабыңарды даярдап, ыңгайлуу отургула. Бул жерди кандай деп атайбыз? Туура, жайлоо дейбиз. Жайлоодо болдуңар беле? Жакшы. Жайлоонун абасы, суусу кандай? Жайлоонун абасы таза, суусу тонук. Жакшы. Балдар, жайлоо деген сөздү дагы бир жолу айткылачы. Жайлоо. Бул сөздү айтып жатып, үндүү тугуштарга көңүл бургула. Жайлоо. Кандай үндүү тугуштарды уктуңар? Үндүү тугуштар деген эмне? Алар эмненин жардамы менен айтылат? Туура, үндүн жардамы менен айтылат. Башкача айтканда, өпкөдөн чыккан аба же үн ооз көңдөйүндө эч тоскоолдукка учурабай айтылат. Ошол үндөр кээде кыска жана созулуп айтылат. Демек, бүгүн биз үндөрдүн кыска жана созулуп айтылышы жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүнкү сабакта үндүү тугуштардын кыска жана созулма үндүү болуп бөлүнүшүн билесиңер. Кыска жана созулма үндүүлөр катышкан сөздөрдү туура айтасыңар жана туура жазасыңар. Ушул алган билимиңерди эмне үчүн керек экендиги жөнүндө түшүнөсүңөр. Эми балдар, силер байкагандай, жайлоо деген сөздөгү үндүү тугуштардын айтылышын карайлы. Ал үчүн жайлоо деген сөздү муунга бөлүп алалы. Биринчи муун жай, экинчи муун лоо. Биринчи муундагы үндүү тугуштун айтылышына көңүл буралы. А тугушун айтууда үн кыска гана айтылды. Дагы бир жолу айталы. Эми экинчи муундагы о тугушун айтып жатып, о тугушуна көңүл бурабыз. О созулма үндүү тугушун айтууда үн созулуп айтылды. Кана дагы бир жолу айталы. О. Азаматсыңар. Демек, үндүн созулушуна карай үндүү тугуштар кыска жана созулма болуп бөлүнүшөт. Кыска үндүүлөр А, О, У, Ö, Ü, I, E, I. Созулма үндүүлөр А, О, У, Ü, Ö,
созулмалар эки тамга катары менен жазылат. Келгиле. Анда жогорку эрежелерге таянып, тапшырмаларды аткаралы. Төмөнкү берилген сөздөрдү окуйлу. Даярсыңарбы? Анда баштадык. Сат, саат. Ук, ук. Жан, жан. Ток, ток. Эр, эр. Уз, уз. Эми бул сөздөрдүн маанисин түшүнүү үчүн ар бирине сүйлөм түзөлү. Ал сүйлөмдөрдү түшүнүп, угуп, маанисин эсиңе сакта. Сат. Малды базарга коюп сат. Саат. Саат 8 болду. Ук. Мени жакшылап ук. Ук. Боз үйдүн ууктарын көтөрдүк. Уз. Уз апалар шырдак жасашты. Уз. Апам уйдун сүтүнөн уз жасады. Эр. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде. Эр. Эрди токуп, ат миндим. Демек, сөздөгү үндүү тыгыштардын созулуп жана кыска айтылышы менен сөздөрдүн мааниси өзгөрөт. Эми бул текстке көңүл буруп, чогуу окуйлу. Жайлоодо. Биз жайлоого эс алууга бардык. Бээнин сүтүн, саамалын, кымызын ичтик. Түрдүү оюндарды ойнодук. Жаан жаап өттү. Эс алуу бизге көңүлдүү да, пайдалуу да болду. Текст эмне жөнүндө айтылды? Силер кымыз иштиңер беле? Ал эмнеге пайдалуу? Бул тексттен саамал деген сөзгө токтолуп, сөздүк ишин жүргүзөлү. Саамал. Жаңы ачый баштаган кымыз. Бээнин сүтүн эчкинин терисинен тигилген чаначка куюп, түбүндөгү ачыткыга бышып, тынбай аралаштырып туруу менен кымыз болот. Кымыз ден соолукка пайдалуу, даарылык касиетке ээ, улуттук суусундук болуп эсептелет. Эми балдар, текстеги асты сызылган сөздөргө көңүл бургулачы. Жайлоо, бээ, саамал, түрдүү, жаан, жаап, алуу, көңүлдүү, пайдалуу. Эмнени байкадыңар? Туура, бул сөздөр созулма үндүүлөр катышкан сөздөр. Ушул сөздөрдүн ичинен бээ, түрдүү, саамал деген сөздөрдүн тыбыштарын жана тамгаларын санап көрөлү. Бээ. Айрым тыбыштары б, э. Эки тыбыш, 3 тамга. Түрдүү.
Айрым тыбыштары Т, Ü, R, D, Ü. 5 тыбыш, 6 тамга. Самал. Айрым тыбыштары С, А, М, А, Л. 5 тыбыш, 6 тамга. Бул тапшырмадан кийин кандай жыйынтык чыгарабыз? Туура, созулма үндүүлөр айтылганда бир тыбышты берип, 2 тамга менен жазылат. Азаматсыңар. Эми текстеги жан, жап, көңүлдүү, пайдалуу деген сөздөрдү жазууда эрежени колдонуп, дептериңерге туура жазгыла. Жазуу ишине даярсыңарбы? Анда дептериңерди ачып, калем сапты колуңарга туура кармап, сөздөрдү сулуу, таза жаза баштагыла. Жан, жап, көңүлдүү, пайдалуу. Жазып жетишсеңер, ушул сөздөрдөн кыска үндүүлөрдү бир сызык, созулма үндүүлөрдү 2 сызык менен сызгыла. Эми сызганыңарды чогуу окуйлу. Жан, жап, көңүлдүү, пайдалуу. Тапшырманы аткаргандарыбызды доскадан текшеребиз. Ким кыска жана созулма үндүүлөрдү туура белгилесе, ал азамат. Булар эмнелер? Тамгалар. Азаматсыңар. Бул тамгаларды канча топко ажыратууга болот? Туура, 2 топко ажыратууга болот. А эмне үчүн? Анткени кыска жана созулма үндүү тыбыштардын тамгалары. Эми буларды салыштыргыла. Эмнелери окшош? Эми булардын айырмасы эмнеде? Айырмасы үндүн созулушуна карай кыска жана созулма болуп айтылат. Жана жазылганда кыска үндүүлөр 1, созулма үндүүлөр 2 тамга менен жазылат. Азаматсыңар. Эми балдар, сабагыбызды жыйынтыктоо иретинде 3-чүсү ашык оюнун ойнойлу. Ал үчүн бул тапшырманы көңүл коюп карагыла. Туура жообун тапкыла. Кайсынысы ашык? Эмне үчүн? Туура, 3-чүсү ашык. И, ы тыбыштары созулбайт. Туура эмес сөздү тап. Эмнеси туура эмес? 3-чүсү ашык. Себеби жайлоо, бенин, самал деген сөздөрдү жазууда созулма үндүүлөрдөн ката кеткен. Туурасын белгиле. 3-чүсү ашык. Туура, созулма үндүү тыбышты айтууда 1 тыбыш болуп айтылып, 2 тамга менен жазылат. Бүгүнкү сабакта эмнелерди билдиңер? Үндүү тыбыштар үндүн
созулушуна карай кыска жана созулма болуп экиге бөлүнөрүн, созулма үндүүлөрдү айтууда бир тыбыш, жазууда эки тамга менен жазылышын, үндүн созулушу менен сөздүн мааниси өзгөрөрүн, ошондой эле ы, и тыбыштары дайыма кыска болушун билдиңер. Жана тыбыштарды так, туура айтыш керектигин түшүндүңөр. Билим алуу ийне менен кудук казгандай дегендей, ар бир сабакта алган билимиңер эсиңерде бекем сакталып, пайдалуу болушун каалайм. Жыл сайын жайлоого чыгып, ден соолукту чыңдагыла. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.